Ибн Аббас радиаллаху анху айтат, біз пайғамбары саллаллаху алейхи вассаламның алдында сахабалармен отырған учурда Жабраил алейхиссалам келіп, бізге ушул хикаяны окуяны айтып берді дейді. Қана ошол чогулушта, ошол мажилисте, ошол аураны ичинде мен болуп калсам, пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынын алдында мен болуп калсам, Жабраил алейхиссалам өзү келип ушул окуяны айтып берсе, кандай жакшы болмок. Бирок пайгамбар да жок, сахабалар да жок. Бул окуяны бүгүн мен сиздерге айтып берип жатам. Аллах баарыбыздан разы болсун. Жабраил алейхиссалам келип окуяны мындайча баштады. Мурда Шамгуни Гази деген дин үчүн эч нерседен кайтпаган, Аллах үчүн күрөшкөн бир баатыр өткөн. Шамгуни Гази. Ал 1000 ай согушкан. Аллах үчүн 1000 ай согушкан. Анын куралы снайпер болгон эмес, пулеметчик болгон эмес. Анын куралы төөнүн жагы болгон. Төөнүн жагын алып 1000 ай кафырлар менен, мусулман эместер менен дин үчүн согушту ал. Анын куралы төөнүн жагы эле. Тиштерин сорсо, тиштинин ичинен суу чыгат эле. Эгер курсагы ачса, бедени курсагы ача турган болсо, баягы жактын ичинен эт өсүп чыгат эле. Этти жеп, сууду ичип, Аллах үчүн, дин үчүн 1000 ай, 83 жыл 4 ай болот бул урматтуу мусулман бирдиган. 83 жыл 4 ай дин үчүн согушту. Муну эч кандай жок кылыштын жолу калган жок. Аны өлтүрүүнүн эч кандай жолу калган жок. Акыр аягында аялына, жубайына келишти. Өмүрлүк жолдошуна келишип, өмүрлүк жолдошу мусулман эмес эле. Мусулман боло элек болчу. Ошол жерде мусулман эместер келип, аялына келип мындай дешти. Аялы, күйөөң Шамгуни Гази бизге тынчтык бербей койду. Эгер сен бизге аны өлтүрүп берсең, каалаган нерсеңди беребиз. Сени өзүбүзгө башчы кылабыз. Бардык байлыкты алып келип беребиз сенин жаныңа. Сен эгер разы болгон, аны өлтүрүп бергин бизге дейт. Ал болсо мен кантип өзүмдүн күйөөмө кыянат кылмакмын? Кантип өз колдорум менен өлтүрмөкмүн дейт. Ооба, сен өз колуң менен өлтүрбөйсүң. Бизге болгону анын колу бутун байлап бергин, биз аны өзүбүз өлтүрөбүз деди. Аялы буга макул болду. Ошентип ага жип аркан берилгенден кийин аркан менен Шамгуни Гази уктаган кезде анын колун бутун жубайы өмүрлүк жолдошу байлап койду. Ордунан турса, колу буту байланган. Эмне үчүн кол бутун байлап койдуң деди жубайына. Жубайы, эми сизди көрөйүн дедим, текшерейин дедим, арканды үзүп албайсызбы? Бир силкинсе, баягы аркан үзүлүп кетти. Аялы мушриктерге, мусулман эместерге келди да, арканыңар чыдай албады, арканды үзүп салды, башка нерсе бергиле, жакшыраак трос бергиле, жакшыраак чынжыр бергиле, аны менен байлайын дейт. Ошентип ага чынжыр жасап беришти, чынжыр менен келип, аялы аны байлап койду уктаган кезде. Турса кол буту чынжыр менен байланган. Эмне болду? Эмне үчүн байладың? Мурда аркан менен байлаганда үздүңүз, көрдүм күчүңүздү. Эми чынжырга күчү жетеби экен, жетпейби экен, бир көрөйүн деп атамын. Кана көрсөтүңүзчү күчүңүздү деди. Бир силкенгенде чынжырды дагы үзүп салды Гази. Өмүрлүк жолдош карап туруп, сизде күчү өтө көп экен. Аркаңды дагы үзүп салдыңыз, чынжырды дагы үзүп салдыңыз. Сиз эмнеге күчүңүз жетпейт, эмнени кыла албайсыз, эмнеге күчүңүз жетпейт деди. Гази карап туруп, Шамгуни Гази, мен Аллахтын жакын олия пенделериненмин. Мени өзүмдөн башка, өзүмдүн чачымдан башка эч нерсе жеңе албайт деди. Анын чачы узун, шариатта чач коюуга уруксат, эгер чачты караса тараса. Чачы 4 узулган 8 бөлүнгөн, 4-4төн өрүлгөн чачы бар эле Шамгуни Газинин. Аялы бул нерсени билди да, Гази уктаган кезде чачын кесип, колу бутун чачы менен байлап койду. Шамгуни Гази ордунан турса, колу буту чачы менен байланган. Бир эмес, 1000 жолу силкинсе да чачын үзө албай койду. Капырларга кабар берди жубайы. Капырлар келди да аны өздөрүнүн бутканаларына, өздөрүнүн имараттарына алып келип, чоң бир ортодогу түнкүгө байлады да, аны кыйнашты баштады. Бирөөсү кулагын кесет, бирөөсү бутун бармактарын айтор ушинтип тебип уруп кыйнап жатышты Шамгуни Газини.
Аллах Таала Жабраил алейхиссалам аркылуу кабар берди да: "О, Шамгани Гази, эмне тилегиң бар?" dedi Жабраил алейхиссалам. Шамгани Гази: "Аллах мага күчүмө күч кошуп берсе, денемди соо кылып берсе, бул жерден аман эсен чыксам" дейт. Бул жерден кутулсам dedi. Аллах Таала анын каалоосун бир эмес, 2-3 эсе кошуп берди да, Шамгани Гази күчүнө күч кошулуп, бир тартынган кезде баягы имараттын түркүгүн майдалап чыгып кетти. Ал жерде мушриктер ага кошулуп, аялы да бар болчу, аялы дагы ал жерде имарат басып калып өлдү. Каза болду. Шамгани Гази ал жерден чыгып, эми мен карып калыпмын деп, бир үңкүргө барып, түнү ар дайым ибадат менен, күндүзү орозго кармап, ошентип Аллахка ибадат кылып, калган 1000 ай өмүрүн ошентип өткөздү. Жабраил алейхиссалам бул окуяны айткан кезде сахабалар пайгамбарыбызга: "Мурдагы адамдар ушундай көп жашаган, болгондо да таква дин үчүн жашаган. Биз бүгүн кичине 60-70 кыска өмүр көрөбүз дагы, анан ал жашообуздагы өмүрүбүз дагы дүйнө деп калган. Биздин амалыбыз кандай болот?" dedi. Биздин амалыбыз кандай болот? Мышык ыйлабайбы биздин абалыбызга dedi. Ал өкүнүчтүү сөздөр, ооба урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн биздин абалыбызга мышык ыйлай турган болуп калды. Шамгани Гази ошентип калган өмүрүн ибадат менен өткөздү. Сахабалар өздөрүнүн дарттарын айтышты. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Таала Кадыр сүрөсүн түшүргөн. Ал Кадыр түндө бир кече бар, Кадыр кечеси. Андагы бир ибадат түнү менен өткөзсөң, ибадат менен өткөзсөң ал түндү, Шамгани Газинин 1000 айынын сообун беремин деп Аллах Таала. Шамгани Газинин 1000 айлык сообун алам десең, Кадыр түнү ибадат менен өткөз.